Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Белгилүү токмо акын Жеңишбек Жумакадыр жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун кызмат орду менен куттуктап, эскинин арыгын чаппаган, эл үмүтүн актаган ажуу болуңуз деп кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу акындын соц тармактагы баракчасына жүктөлгөн видео тасмага шилтеме берип, Барометр билдирет. Бүгүн Кыргызстанды бүткүл дүйнө көз салып карап турду. Жаңа жол ант берип, чоң жолго аттанды. Эгемендик алгандан бери президентке жарыбай кыргыз шорлоду. Эми бизге эл башчы болуп, эл үмүтүн актаган ажуу болуңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эми Садыр мырза, сизге мүмкүнчүлүк берилди. Мүнкүрөтпөй элиңизде күнү-түнү иштеңиз. 30 жылы башчыдан башчы тандасак да бактыбыз болбоду. Кыргызстанды шорлоткон кыргыздын эле балдары болду. Таман алдыбыздын баары алтын кен экен. Ошентсе да миңдеген кыргыз мигрант болуп жүрөт. Алтындарыбызды тонналап алып чыгып кетишти. Тоолорубузду томкоруп сатып кетишти. Ушунун баары эле коррупциянын айынан болуп жатат да. Ушундай эбегейсиз кылмыштын бетин ачыңыз. 6 айдын эле ичинде өзгөрүү кылып таштаңыз. Кутуламын деп тышкы карыздан, кендердин баарын сатпаңыз. Кутулабыз карыздан, коррупционерлердин чөнтөгүн эле каксаңыз. Эми эски арыкты чаппаңыз. Анда өзүңүз билесиз, кыргыздын каармандыгын 6 эле сааттын ичинде ак үйдөн кууп таштайбыз. Бирок ызы-чуу болбосун, өлкөбүз өнүгүү жолуна карай бет алып, бейпилдик гана орносун деп ырга кошуп Жапаровго кайрылуу жолдоду акын. Азаттык уналгысы Садыр Жапаровдун ант берүү аземин түз эфирден берип жаткан кезде кадрда кыйкырык, шылдың сөздөр пайда болуп кеткен. Буга байланыштуу коомчулукта ар кандай талкуулар күч алды. Аматов Жомарт аттуу Facebook колдонуучусу жүктөгөн видеодо жаран азаттык уналгысын жоопко тартыш керек деген. Азаттык кыргыз элин билесиңер 2 секундда жок кылат. Силер менин элдин президентин шылдыңдадыңар, деди жаран. Президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын башчылары менен жолукту. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, эл аралык түрк академиясы, Түркпа, Түрксой, Европа бирлиги, АЮЧК, ЖККУнун КМШдагы аткаруу комитети, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы жана Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчилери жана өкүлдөр катышты. Жапаров Кыргызстан келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди мындан ары да аткара берерин белгилеген. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялардын агымын көбөйтүү зарыл. Бул багытта Евразия экономикалык биримдигинин потенциалдуу рыногуна чыгууну көздөйбүз. Мындан сырткары ЖККУга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга абдан кызыктарбыз деген Жапаров. Президент ар бир эл аралык уюмдун өлкө үчүн маанисин белгилеп өткөн. Өз кезегинде эл аралык уюмдардын башчылары Садыр Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктап, мындан ары да тыгыз кызматташууга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоого даяр экендигин айтышкан. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлашты. Абылгазиев 26 мартка чейин абакта болот. Экс-премьер-министр 26 январь күнү сурактан кийин кармалган. Ал коррупция жана мыйзамсыз баюу фактысы боюнча айыпталып жатат. УКМКнын маалыматына караганда, ал мамлекеттик кызматта иштеп турган чагында активдери кескин көбөйүп, расмий түрдө тапкан кирешесинен бир нече эсеге көп чыккан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров статус берүүсүнө берген маегинде 5-6 октябрдагы тополоңдон кийин ИИМдин жетекчисинин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ал 4 октябрда парламенттик шайлоого чогуу аттанган генералдар Өмүрбек Суаналиев менен Курсан Асановдун кызматка барганын социалдык түйүндөрдөн укканын айткан. Өмүрбек Суаналиев менен Курсан Асановдун эки мекемеге барып олтуруп алганы боюнча такыр кабарым жок эле. Суаналиевден мен эч партияга тиешем жок, аскер адаммын, легитимдүү коопсуздук кеңешинин жетекчисинин орун басармын. Ошол үчүн ушул жерге отуруп алдым дегенин социалдык тармактардан көрүп калдым. Курсан Асановго чалсам, мени жамаат алып келди, эл суранды, бата берди, деди. Андай болсо биринчи кезекте дүкөндөрдү, элди коргоого алгыла деп чакырдым деген ал. 28 январда Бишкекте УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин дагы бир тарапташы кармалды. Бул тууралуу Сегизбаевдин социалдык тармактарындагы расмий баракчасында маалымдалды. Абдил Сегизбаевди коргоо комитетинин төрагасы активист Адилет Балтабаев кармалды. Маалым болгондой, ал 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Сегизбаевдин жубайы бүгүн эртең менен кармалган. Ал Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген болчу.
1 май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасын карап, аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун 28 январдагы токтомуна ылайык Асанов 2021 жылдын 26 мартына чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө абагында болуп. Эске салсак, Курсан Асанов 26 январда кармалган. Ал 5-6 октябрь окуяларында ички иштер министрлигин басып алууга айыпталып жатат. Ага жазык кодексинин 245 беренесинин 1 бөлүгү менен айып тагылган. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев камалгандан кийин экс-башкы прокурор Индира Жолдубаевага да кылмыш иштери козголушу логикага бап келет. Себеби ал аталган кызматты 2015 жылдын январь айынан 2018 жылдын апрель айына чейин аркалаган. Мыйзамды көзөмөлдөөчү органдын башында туруп саясий тапшырмаларды аткаруу, куугунтук кылуу жагынан камчы салдырган эмес. Абдил Сегизбаев кандай кыянаттык иштерге барса, Индира Жолдубаева да андан кем эмес жаза басканы ачыкталабы? Буга чейин көмүскөдөгү кылмыш иштери Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда көрмөксөнгө алынып, трайбализм оорусу жең ичинен сүйлөшүүлөр аркылуу басылганын кайда жашырабыз? Эмесе бийлик адилеттүү саясат жүргүзүүгө бет алса, анда Жолдубаеванын жоосунсуз жоруктарын ачыктайт. Азия Ньюс газети. Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Жеңиш Разаков Баткен облусунун губернатору болуп турганда, Кыргызстанга тиешелүү жерди Тажикстанга мыйзамсыз өткөрүп жибергени тууралуу видео-репортаж интернет булактарына чыкты. Анда айылдын тургундары Жеңиш Разаковду шпион деп, элди алдаган деп наразы болушкан. Баткен эли баатыр эл, кылымдарды карткан, бир карыш жер бербейт эле. Жеңиш Разаковго окшогон шылуундар элди куураткан. Алсак, Разаков Баткен облусуна губернатор болуп турганда, Көк Таш айылынын төмөнкү участогу Тажикстан тарапка белгисиз табышмактуу жагдайлар менен өтүп кеткен. Мындан сырткары Ак Чечек участогунун 26 000 гектар жери дагы коңшу өлкөгө өткөнү белгилүү болду. Ал эми аймактагы жашоочулар дагы Тажикстанга жерлерибиз өтүп кетеби же ушуну менен токтойбу деген күмөн ойлору түйшөлтөт. Атайын чыгармачыл топ айылдагы жашоочулардын пикирин угуп, айтылган эл арасындагы имиштерди тактоо иретинде изилдеп көргөн. Буга чейин 2020 жылдын 8 май күнү Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыгып, ал айылдагы бир үй толук өрттөнүп кеткен. УКМКнын төрагасы ошол учурда барып, Камчыбек Ташиев жарандык милдетин аткарып, өрттөнүп кеткен үйдү бүтүрүп берген. Тилекке каршы үйдүн тосмосунун арты Тажикстанга карайт. Бул жерде буга чейин кыргыздар жашап келген. Тилекке каршы Жеңиш Разаков губернатор болуп турганда, айыл тургундарын алдап көчүрүп, Тажикстанга жерди сатып жибергенин айтышат. Учурда карапайым эл ата-бабаларынан калган жерди бөтөн элге берип салган Жеңиш Разаковго нааразы. Эл арасында аны алдамчы, шпион, тактап айтканда тыңчы катары эсептешет дейт кабарчы. Назар Ньюс KG маалымат агенттиги мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бул тууралуу өз оюн билдиргиси келсе, редакциябыз аны да угууга даяр. Нарын облустук медиа борборунун директорунун орун басары Таалайбек Дүйшүналиев 61 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу аймакта кабарчыга анын кесиптештери билдиришти. Дүйшүналиев 27 январь күнү каза болгон. Таалайбек Дүйшүналиев Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөндөн кийин 1985 жылы Нарын облустук Нарын Правдасы гезитинин редакциясында адабий кызматкер болуп иштөө менен эмгек жолун баштаган. Мындан кийин Нарын райондук Жеңиш жана кайра ачылган облустук Теңир Тоо гезиттеринин редакцияларында кабарчы, бөлүм башчы кызматтарында иштеген. 1995 жылдын май айынан бери облустук Теңир Тоо гезитинин башкы редактору болуп эмгектенген. Таалайбек Дүйшүналиевдин журналисттик жана жетекчилик ишмердүүлүгү бааланып, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына арзыган. Кыргызстан журналисттер коомунун ардак грамотасы аталган коомдун Мамбеталиев атындагы сыйлыгы менен сыйланган. Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын эл депутаттарынын облустук кеңешинин ардак грамотасына ээ болгон. Кыргызстан айылдар конгрессинин жана Эберт атындагы фонддун диплому менен сыйланган. Мындан тышкары дагы бир нече сыйлыктар менен сыйланган. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Авантан кыргыз салтында акыл калчап сөз билип акындын уккан ойлорун. Ассаламун алейкум агайын тууган боорлорум. Бүгүн бүттүнө тыңшап карады Кыргыздын Бишкекте болгон борборун. Ант берип жаңыңа жообуз баштаган жатат чоң жолун. Акындык парызым деп билем, акыйкат айтып койгонум. Жети дубаң Кыргыздын, жетпеген үнүм ныр менен, жеткирем деген ойдомун. Кайрыламанда барыңа, катасы болсоң оңдогун. Барысбек Манас баштаган кыдырбай эле коёюн. Кыргыздын кыйла доорлорун акылы барлар бүт билет. Жусуп Абдырахманов асылгандай болгонун.
Исқақ Разақовтай батырғандай болғонун, Баялы менен Төрөкул Қасым қандай болғонун, Эчен деген аталар урпақтарға қайрылған улант деп улуу жолдорун. А биз болсоң эгемендик алганы, эстүү чыкпай балдары кайран кыргыз шорлодун. Ала тоо деген куттуу жер арналган байлык кешик көп. Бирок мигрант болдук чет элде, бизде иш орун жок, кесип көп. Сыртка тонналап алтын чыгардык, тоолорду торттой кесип жеп. Карапайым эл жүрөт, Кыргызстан алтын бешик деп. Канчалык жыйсак толбоду, келемиштери кемирип. Казынабызда тешик көп, кармайлы десек кашайып качып кетер эшик көп. Эми сизге Садыр мырза мүмкүнчүлүк берилди, мүңкүрөтпөй элиңди. Күнү дагы иштеңиз, түнү дагы иштеңиз. Анткени ордодогу чоңдордун 90% бүтчегич. Уурулар болот түлкүдөй, ууландырат билдирбей. Убакытты күттөңүз, 30 жыл элди сорушкан оппокторду түздөңүз. Алар жылмайышат, күлүшөт, жылуу сөз айтып сүйүшөт. Урматтуу деп ийилип, укмуштай өмүр сүрүшөт. Сатылгандын үйрөнүп, сатканды дагы билишет. Алыста дебейм, алардын азыр айланаңыз деле жүрүшөт. Жандоочу кийик аттырат, болбосоң итке каптырат. Вазир жакшы, хан жакшы, кеңешчи тандоо жагынан ойлонсоңуз тем жакшылап. Болбосоң 30 жыл бою бүтпөдү онтогон элдин арманы. Башчыдан башчы тандадык, бирөө да бактыбыз болоң албады. Жарыгын чачып күнгө окшоп, жакшыбыз болоң албады. Алар Кыргыздын жолун тандабай, кылмыштын жолун тандады. Ичибиз күйөт тимеле, илгерки сонун өлкөбүз итке минип калганы. Кыргызстанды шорлонткон Кыргыздын гана балдары. Мисалы бажыканадан башталар, коррупциянын каймагы элдин башын айлантып, миллиондорду жалмады. Ошондой жемкорлордун айынан былтыр анык билинди. Тамыры куурап соолган, айыкпай кара ооруган медицина тармагы. Жер карап калдык бозоруп, жетишпей дары шайманы. Болбосо бизде дарыгерлер толтура дүйнөнүн эли таң калган ополтоодой салмагы. Ал эми өнөр постор белгилүү, өлкөнүн өгөй балдары. Маданият болбосо мамлекет болот кайдагы. Билим берүү жааты көп нерсең ойго салатта. Ишке ашпай эчен кыялдар жазылды калды баракта. Спорт жагын эл билет, алтындын алып келди деп чемпиондор баратса. Мындан да ийгиликтер көп болмок эгерде мамлекет караса. Соттордун кандай экенин ак жеринен айдалып отурган билет камакта. Негизи бутубуздун алдында миллиарддаган байлык жатса да, сырттан акча алгандың айландырды адатка. Биздикилер бергенден кийин алатта, бирок пайдасы жок, жыты жок. Бөрүлөрдүн тобуна бөлүнүп кетет заматта. Жөн мескилди коёюн, кече кырылып кыргыз жатканда. Пандемияга бөлүнгөн миллиондор каякта. Ийне деле жоголсоң издеген адам табатта. Булардын айткан себебин эл ырысын ким жеди, элдер билсин дегеним. Садыр мырза Кыргыздын багын ачасыз. Ушунда эчен толтура кылмыштын бетин ассаңыз, тарыхтан алып сабактын эми тазаланууну баштаңыз. Жалпыбыз жардам берели, улуу эл улуу мекенде. Карегин истей сактаңыз, мээримсиз кутургандарды мыйзамдын жалыны менен кактаңыз. Алтайдын элең ичинде өзгөрүү кылып таштаңыз. Бирок бирөөлөрдөй качпаңыз, бирөөлөрдөй атпаңыз, бирөөлөрдөй сатпаңыз да бирөөлөрдөй жатпаңыз. Эл берди сизге бийликти, эл мүдөөсүн актаңыз. Кутулам деп карыстан, гендердин баарын каспаңыз. Кутулабыз карыстан, жебишкен чиновниктердин бирин дагы калтырбай чөнтөктөрүн каксаңыз. Буйруса букара кыргыз эл менен бирге болсун жолуңуз, бирге болсун оюңуз. Өйдөн ылдыйга тараза өкүл башчы болуңуз. Өзгөрбөгөн айтканы өкүм башчы болуңуз. Жек жаатка бийлик бербеген жетим башчы болуңуз. Калоосуң ошондой кабыл алып коюңуз. Биз болсо акыйкат ишти кылсаңыз, ааламга айтып даңктайбыз. Акыйкат ишти кылсаңыз, ак тилек айтып мактайбыз. Акыйкат ишти кылсаңыз, ажообуз деп барктайбыз. Эгерде акыйкаттан качсаңыз, эски арыкты чапсаңыз, анда Кыргыздын сыры белгилүү. Ал деле сааттын ичинде ак үйдөн узатып таштайбыз. Бирок экинчи болбой төңкөрүш, өзүңүзгө Кудай жары болуп өркүндөп өссүн өлкөбүз. Уланбай такыр ыңкылап, укмуштай болсун ынтымак.
Bayram bolup ar günü emi manayыбыз çökpösün. Izı çuğukpay Kırgız el uğup dursun tökmösün. Örgö tartsa kıyını өлköbüz kantı öspösün. Kırgızstandı görsök dep kıyılan elder göksösün. Jakşılık beri var günü jaratkanım toltursun, can düğünölördün böksösün. Anda mamleketimiz oğulup mankurttun bari jogolup. Kırgızstan manastın duhun öçpösün.